Буга чейин мамлекет мектептерде ысык тамакты уюштурууга ар бир окуучуга болгону 7 сом бөлүп турган. Жакында эле депутаттар аны дагы жоюп салууну сунушташты. Аткаминерлердин бул сөзү коомдо чоң наразычылыкты жаратып сындалды. Өзгөчө депутат Айгүл Айдарованын сунушуна көңүл бурулду. Тамак ашты 1-класстан 4-класска чейин эч кимге бербеле коелук. Айбек мырза айткандай, каттуу нанды жеп эле чоңойгонбуз, туурабы? Арыктан сууду иче калып эле чоңоюп келгенбиз. Эч ким эчтеке өлгөн эмес. Ана ортодогу акчаны бирөөгө жедиртип койбойлук. И так эле биздин бюджеттин биягынан толтуруп атабыз, асты тешик түшүп атат, толтуруп тешик түшүп атат. Бюджетти балдардын 15-20 сомдук тамагынан эмес, ушуларга окшогон депутаттардын ашыкча чыгымдарын кыскартып үнөмдөш керек. Депутаттар менен өкмөт жетекчилери катуу нан жеп, арыктан суу ичип, бюджеттен акча албай эле иштесин, өлүп кетишпейт. Айдарова азыр деле арыктан суу ичип, катканынан жей берсин, мурун өлбөй чоңойгон, азыр деле өлүп калбайт. Талкуу кызып кеткенде Айдарова бул сөзү тууралуу интервью берип, эмне үчүн мындай сунуш бергенин түшүндүрдү. Ошол жерде мен балким өзүмдүн ичимдеги ой максатымды туура жеткизе албай калгандырмын. Анткени мөөнөт берилет да бизге 3 минуттан ашпасын дегенде батыраак айтайын деген ой максатты айтып калдым, түшүнбөй калышкандыр. Ошон үчүн эми азыр кандай мен эч качан мындай балдарыбыздын тамагыны 7 сом 20 сомго баалабаймын. Мен алардын тамак ашын 100 сомдон өйдөгө баалаймын. Азыркы заманда столовойго кирсең, ашканаларга кирсең, 100 сомго дагы тамак каша жей албайсың. Ашып кетсе 200 сом болот да. Эмне үчүн биздин балдарга 7 сом менен 14 сомду бөлүп берип коюп шылдыңдагансып карап отурасыңар? Андан көрүп бербеле койгула. Ачкадан эч ким эчтеке болгон эмес. Бул сунуш социалдык саясат боюнча комитетинин жыйынында айтылган. Биз бул жыйындын видеосун толугу менен көрүп чыктык. Анда билим берүү министрлигинин өкүлү балдардын тамагына бөлүнгөн акчаны 7 сомдон 14 сомго чейин көтөрүүнү сунуштаган. Ушул январдан баштап дагы жалпы орто мектептерге 14 сомго көтөрүлүү маселеси биз талкуулаганда каралды. Билим берүү министрлигинин өкүлүнүн айтымында, Кыргызстанда ар кандай региондордо бул көрсөткүч айырмаланып турат. 2023 жылы 650 миңден ашуун балага бюджеттен миллиардка жакын сом каралган. Айыл жергесиндеги мектептерге ар бир окуучуга 7 сом, тоолуу аймактагыларга 10 сом, Бишкекте 22 сом каралган. Мектептерде тамактанууну жоюп салуу сунушун бир эле Айдарова айткан эмес. Андан тышкары мындай ойду депутаттар Айбек Маткеримов менен Эрулан Кокулов билдиришкен. Көрүп атабыз 7 сом менен эмнелер болуп атканын. Эч жака жетпейт. Мында логистика ойлоп көргүлөчү, 7 сом эмнеге жетсин бир күнгө. Давайте боло турган, мен ошондо дагы айткам, азыр дагы сунуш кыламын. Калп эле биз ысык тамак менен камсыздадык деп бекерден бекер балдарыбызды кайра биз отравить этпестен, болбосо бул менен алып эле коелу. Мындайынан чөйсөк дагы, тигиндейинен чөйсөк дагы, 30 сом кылган күндө дагы эртең мененки баланын завтрагына жетпейт. Баягы ушинтип айтып чыксам ата-энелер каршы чыкты. 1-ден 4-класска чейин окуучуларга түшкү тамактануу уюштуруу боюнча мыйзамы 2006 жылы кабыл алынган. Ошондо эле ар бир окуучуга күнүнө 5 сом бөлүнөрү жазылган. 2013 жылы Бириккен Улуттар уюмунун жардамы менен мектептеги тамактануу системаны оңдоп түзөө программасы иштелип чыккан. Ошондо тамактанууга 7-10 сом бөлүнүп турган. Программанын алкагында жаңы рецепттер, алардын калориясы жана баасы дагы эсептелип чыгарылган. Так меню программанын сайтында бар. Анда мектепте ысык тамак, булочка жана компот болушу керектиги жазылган. Эксперттердин айтымында мектепте тамактануу сөзсүз болушу керек. 1-ден Кыргызстанда жакырчылык өсүүдө. Улуттук статистика комитетинин маалыматында 2022 жылы өлкөдө жакырчылык 33%дан ашкан. Ушундай үй бүлөдөгү балдар үчүн бул туура тамактанууга жалгыз мүмкүнчүлүк болушу мүмкүн. Андан тышкары эксперттер ток бала окууда дагы ийгиликтүү болоорун айтууда. Бирок мектепте тамактануунун баасы ошол эле 2013 жылдан бери өзгөрбөй келген. А ошол эле убакта азык-түлүктүн баасы эселеп кымбаттаганда. Ошондуктан мектеп окуучулардын курсагын тойгузганы эл аралык уюмдар жардам берет. Жыл сайын өкмөт алардан миллиондогон доллар акчаларды алат. Мисалы, биз сөз кылган комитеттин жыйынында билим берүү министрлигинин өкүлү чет өлкөлүк өнөктөштөр тууралуу мындай деди. Мектептеги тамак ашты оптималдаштыруу программасы, БУнун бүткүл дүйнөлүк тамак аш программасы, Мерсика эл аралык уюму жана БУнун азык-түлүк жана айыл чарба уюму менен биргеликте ишке ашырып жатышат. 2022-23 жыл окуу жылына карата республика боюнча 1784 мектепке ысык тамак аш берилет. Анын ичинен БУнун бүткүл дүйнөлүк тамак аш программасынан 686 мектепке, Мерсика программасы 634 мектепке жардам көрсөтүлүп атат. Булар болсо ошол тамак аш бышырууга керек болгон оборудованиялардын баарысын алып беришип атат өздөрүнүн каражатына. Ал эми акча тамак аш болсо бул бюджеттен бөлүнөт.
2022-23 окуу жылына ошол буунун бүткүл дүйнөлүк тамак аш программасына ылайык 49 мектепте жана Мерсика эл аралык уюму тарабынан 110 мектепке ысык тамак уюштуруу тандалып алынды. Мерсиканы Америка каржылайт. Мындан тышкары Орусия 2013 жылдан бери 22 миллион доллар бөлгөн. Алдыдагы 3 жылда 15 миллион доллар берилери пландалып жатат. Анан дагы Жапония жана Бириккен Улуттар уюму дагы бул тармакта иштеп жатышат. Эл аралык өнөктөштөр жардам бербей калса кандай болот? Бул суроо депутаттарды дагы тынчсыздандырып жатат. Комитеттин жыйынында так ушул маселе дагы көтөрүлдү. Крупа, чечевица дагы эмне кайсы бир продукталарды ун алып берип келип атат. Бирок алар алып бербей калса эмне кылабыз анда? Мен да ошо 14 сомго көтөрүлдү деп Муратбек Усенакунович аябай сүйүнүп отурабыз бул жерде. Бирок ошо 14 сомго чын эле ошо эмне тамак келет деп суроода. Мына ушинтип өкмөт өзү башка мамлекеттерден, эл аралык өнөктөштөрдөн миллиондогон долларларды алып, өзүнүн милдеттерин аткарууда. Албетте, Кыргызстан андан пайда алууда. Бирок ошол эле убакта парламентте Надира Нарматова баштаган депутаттардын тобу атайын мыйзам иштеп чыгып, эл аралык уюмдар менен кызматташкандарды чет өлкөлүк агент деп атап, ичине көптөгөн чектөөлөрдү киргизгени камданып жатышат. Бул мыйзам тууралуу көптөгөн эл аралык уюмдар пикирин билдирип, сындашты. Бирок депутаттар болбой эле мыйзамды кайра парламентте карап жатышат. Ал мыйзам журналист, укук коргоочулардын ишине дагы көптөгөн тоскоолдуктарды жаратат. Анын ичинде бизге дагы. Өзүңүз билгендей, Медиа Хабта элдин үнүн бийликке жеткизген көптөгөн иликтүү репортаждарыбыз чыгып турат. Бул мыйзам кабыл алынса, журналисттердин негизсиз куугунтуктаганы жол ачылат. Сиз кандай ойлойсуз? Бөбөктөрүбүзгө мектепте тамактанууга күнүнө 7-14 сом жетиштүүбү? Мектепте тамактанууну жоюш керекпи? Мамлекет эмнеге бул тармакты толугу менен каржылай албайт? Албетте, сөз эркиндигин чектөө Нарматованын мыйзамы тууралуу пикириңизди комментарийге жазыңыз. Көрүшкөнчө.